Taqdir, turmuş, ömür dünyan түшкүр десе. Бул өмүр дегенин суудай эле ага берет турбайбы? Болгону дарыянын суусу сымал бирде жай акса, бирде күркүлдөп агып, бирде киргилт ылай болуп, бирде акактай тунук болуп жаркырап ага берет экен да. Ошол дарыя сымал шуулдап агып кеткен эмне деген өмүрлөр а? Кана кечеги бирге жүргөн курбу курдаштар. Кана кечеги таңдын атканы менен күндүн батканын билбеген. Күндү мындай кой, айдын жарыгында орок оргон күндөрүм. Кана кечеги эле пахта талаасында түнөп, түндөп пахта терген учурлар. Тамекинин ачуу жыты, жабышкак ширеси да, силос чөптүн мурунду жарган кычкыл жыты, эртели кеч тынбаган трактор үнү баары жаныбыз менен бирге бүткөндөй жагымдуу да жакындай эле. Эмгек турганда уйкуга беймарал тамактанганга чолубуз тийбесе да, иштин бүткөнүнө сүйүнчү элекпо. Кайран 18 жашым. Ушул колхозго кырчындай мезгилимде келдим эле го. Күндү күн, түндү түн дебеген эмгек менен гана күн кечирип таң атырган кезим. Касиеттүү мекен деп, касиеттүү элди деп, ушул чөлдү мекен кылабыз деп, не деген эмгек, не деген бешене терим акпады дейсиң. Ооба. Ошол жылы 1957 жылы эрте жаз эмес беле. 1 май айылдык советине председатель болуп шайланып, Айрытамды келечекте шаар кылабыз деген жүрөгүмдө уялаган, ошол бойдон бир өмүр менде жашап калган улуу максатым ошондон башталбады беле. Партия совет өкмөтү менин жүрөгүмдү уялаган максаты ушул эки сөз менен бүтүндөй жоорулушуп, анан бүт өмүрүмдү улуу максаттарга, партияга, совет өкмөтүнө арнаганымды сездим да, колхозго башкарма болуп, колумдан камчым түшпөй, үрүл таңда кийген өтүгүмдү 2-3 күн чечпеген күндөрүм ай. Колхоздун партиялык уюмуна жетекчи болгондон тартып, эзи тартым ар бир фермадан, ар бир бригададан кетпей план аткарган күндөрүм. Партия советелик карапайым колхозчуларым да мени жаман кылбады. Ордендер, медалдар, сыйлыктарым. О, касиеттүү Айрытам! О, касиеттүү 1 май! Сага ыраазымын. Өлсөм да көкүрөгүмдө силерсиңер. Айланайын 1 май. Айланайын мекеним. Айланайын ушул жерди мекендеген элим. Бир уч топурагың мага буйруганына ыраазымын. Мен силерден кол үзүп кетпедим. Бактым тоодой касиеттүү мекенимдин кучагындамын.